Белгүсүз жаралган чек ара чорунан эвакуацияланып келген жарандар Ош мамлекеттик педагогика университетинин жатаканасына да жайгашкан. Учурда алардын саны 120га жетти. Жалпы 18 үй бүлө болсо, алардын 70тен ашыгы жаш балдар. Жарандар Баткен облусунун Самаркандбек, Чек, Актатыр, Кулунду, Жаңы Бак, Арка, Достук айылдарынан келишкен. Алардын катарында Абдиламит ата үй бүлөсү менен чогуу келип, окуу жайдын жатаканасында убактылуу жашап жатат. Мереге барып, шерге bir кече жатып кетейик десек, шерди көргөздү, берге жөнөттү. Берге өздөрү таппай десек, гайлар менен сопровождение кылып жөнөттү, берге келип жатып калып айтты. Биз эртең менен кетебиз десек, барып көрүңүздөр. Шарты жакшы болсо, жата калсаңыздар дагы жакшы, жоксо кетсеңиздер ыктыярыңыздар деди. Келсек чындыгында шарты жакшы экен. Айтты окуучу студенттерди сыйлыгыштырып, жылдырып, орда киргизди. Оши жерде 90 канча адам жашайт, азыр 200ге жетип калган окшойт. Şu жерде жашап калдык анан кетип атат эле шеке. Сонун жашап мана 3 мал тамак берип атат, ысык тамагын жеп атабыз. Жүргүлө деп туруп сурап турат, врачтар келип турат. Майда-чүйдө күн помуштар бир кийим менен чыкканбыз, андан башка баары кийимдер калган үйдө. Эми бет тап келип берип атат анчамчаларын. Балдарга, жаш балдарга бөбөктөргө памперстан, беззубный пастаманы, шакар, макарон баарын алып келип атат. Чайнек, пайнек баарын алып келип атат. Жакшы, онун ашык карабайт да. Ар бир үй бүлөдө орто эсеп менен 3төн жаш бала бар. 10 жашка чейинки балдар үчүн университеттин окутуучулары жана ыктыярчы студенттери ар кандай программадагы сабактарды, оюндарды уюштурууда. Балдардын убактылары эстафета ойноо, сүрөт тартуу жана башка кызыктуу сабактар менен коштолууда. Коркунуч сезим менен курчалып калган балдардын көңүлү аз да болсо көтөрүлүп, окуу жайда эркин күн кечиришүүдө. Сүрөт неме тартып, неме кутабыз, ойнотобуз. Анан эшикке чыгып, телевизор көрөбүз. Комнатага кирип, анан отуруп, мороженое жейбиз берип. Анан өдөөдө аякта ойнойбуз да, топ менен. Учурда ар бир жаранга жакындан жардам көрсөтүлүп, 3 мал тамак аш окуу жайдын жамааты тарабынан уюштурулуп жатат. Күн сайын факультеттин окутуучулары алардын жашоо жагдайынан кабар алып, кийим-кече, күнүмдүк колдонуучу каражаттар жана кошумча тамак аштар менен камсыз кылышууда. Бекке келгенибизге бир апта болуп калды. Рахмат, эли журтубузга рахмат. Эсен болсундар. Элден журттан 1000 мәртө айлансаңамыз. Окуу жайыңардын шарттары абдан бизге жакшы жакты. Мана бардыгы колдоп бизди багып жатат, жайларыны берип койду. Бардыгы мына кеңири жашап атабыз. Рахмат, таазим этебиз. Бул менен бирге ошомпунун психолог адистери тарабынан бардык жашоочулар менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эң башкысы университетте Баткен элине жардам көрсөтүү иретинде түзүлгөн штаб ар бир ишти көзөмөлгө алып, эмгек жамаат менен биргелешип мүмкүн болгон бардык жардамдарды ыкчам көрсөтүшүүдө. Баткендик туугандарга окуу жайдан бир күндүк зарплатаны эсептеп Баткендин шотуна көтөрүп бергенбиз. Андан сырткары бизде Баткендик туугандар келип жатаканабызда жашап аткандыгына байланыштуу өзүбүздүн мугалимдер ыктыярдуу түрдө тамак ашына акчалай каражатын берип, колдоо көрсөтүп, кийими жоона кийим алып келип берип, бүт бар жоон кем каржы кылбай карап жатабыз. Өзүбүздүн мугалимдерибиз бир 5 семьяны өздөрү ыктыярдуу түрдө үйлөрүнө алып кетип, шарт түзүп, тамак ашын берип, мугалимдерибиз карап жатат. Чек ара аймактарында учурга чейин абал турукташы элек. Жарандар үйлөрүнө кайтып барууга дагы да абал кооптуу бойдон калууда. Ошондуктан окуу жайдын карамагына алынган жарандарга жардам көрсөтүү жана колдоо штабы өз кызматын улантат. Аида Кадырова, Эрнис Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.